Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы суюктуктар, беттик тартылуу коэффициенти деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө суюктуктардын касиеттери менен таанышасыңар. Суюктуктардагы беттик тартылуу кубулушун жана анын өзгөчөлүктөрүн аныктайсыңар. Суюктуктардын беттик тартылуу коэффициентинин формуласын чыгарат экенсиңер. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: суюктуктун касиеттери, беттик тартылуу күчү, беттик тартылуу коэффициенти жана суу тамчысы. Мурунку сабактарда балдар биз силер менен заттын агрегаттык абалдары жөнүндө сөз кылдык элек. Кандай агрегаттык абалдары бар эле? Негизи 3 абалын көрсөтөбүз, бирок ошону менен бирге 4-чү абалын дагы айтып жүрөбүз. Демек булар катуу зат, суюктук, газ жана плазмалык абал. Мына ушул заттын агрегаттык абалдарынын ичинен балдар биз бүгүн суюктуктун касиеттерине кайрылмакпыз. Суюктуктун ичинен дагы биздин жашообуздун маңызын түзгөн жер шарынын 4/3 бөлүгүн ээлеген жана жан жаныбарлар менен адамдардын жашоосунун эң негизги каражаты болгон суу жөнүндө, ошо суунун касиеттери жөнүндө сөз кылалы. Суу негизи көптөгөн кызыктуу касиеттерге, башкача айтканда башка суюктуктар ээ болбогон кызыктуу касиеттерин айтып кетсек де болот. Мисалы бир эле касиетин айта кетсек, башка суюктуктарга караганда суу гана тоңгондо тыгыздыгы суюктукка караганда аз болуп, суу тоңуу менен тыгыздыгы көбөйбөстөн тескерисинче тыгыздыгы азаят дагы, анын көлөмү көбөйөт. Ал эми башка суюктуктар тоңгондо албетте анын тыгыздыгы чоңоюп, көлөмү кичирейет экен. Ал эми суу андай касиетке эмес экен. Мына ушул сыяктуу көптөгөн кызыктуу касиеттери бар. Ошондой эле бир нече касиеттерин айта кетели. Мисалы суунун молекуласы кычкылтектин 1 молекуласынан жана суутектин 2 молекуласынан турат. Химиялык формуласы H2O. Жана суунун молекуласынын массасы 2,7 көйтүлгөн 10⁻26 килограммга бар болжол менен. Жана 1 грамм сууда болжол менен 3,7 көйтүлгөн 1022 молекула бар экен. Ошондой эле суюктуктар эң негизги касиеттеринин бири болуп, агуучулук касиети болуп саналат. Жана суюктуктар кандай идишке куюлса, ошол идиштин формасын алат. Бүгүн биз силер менен карайт турган дагы бир касиети бул беттик тартылуу касиети экен балдар. Суюктуктардын дагы бир кызыктуу касиети катары суюктуктар бир эле моментте 3 абалга, башкача айтканда катуу, суюк жана буу же болбосо газ абалында боло алат экен, ушул суу гана. Аны биз күндөлүк турмушта байкап жүрөбүз. Бир эле учурда мисалы мууздун жанында суу, ал эми ошол эле учурда абада суунун молекулалары же болбосо бууну байкоого болот экен балдар. Суунун молекулалык түзүлүшүнө да кайрыла кетели. Демек, суунун молекулалары өзүнчө диполду түзөт. Башкача айтканда бир учунда оң зарядтар, ал эми экинчи учунда терс зарядтар топтолгон. Бул белгилүү факт. Терс зарядталган чети менен суунун бир молекуласы башка молекуланын оң зарядталган чети менен тартылышып, аны кошуп алат. Андан башка дагы бир молекуланы кошуп алышы мүмкүн, дагы бир молекула кошулушу мүмкүн. Ушундай жол менен суунун структурасы түзүлөт экен балдар. Бул структура кыймылдуу келип, көп убакытка чейин сакталбайт. Бирок кээде ушундай өзгөрүп жаткан структурада кластер деп аталган суюктуктун молекуласындагы туруктуу көрүнүштү байкоого болот экен балдар. Эми ушул суунун молекулалары беттик тартылуу кубулушунда кандай көрүнүштү болот экен, ошо жөнүндө дагы сөз кылалы. Мисалы, суунун молекулаларын карап көрө турган болсок, суунун молекулалары биз айтып кеткендей өтө кыймылда болот экен дагы, газдын молекулаларына караганда албетте тыгыз жайланышкан. Газдардан айырмаланып суюктуктардын абалын чагылдырган, абалын түшүндүргөн ушул кезге чейин теңдемеси чыгарылган эмес. Башкача айтканда, суюктуктардын касиети толук изилденип бүтө элек балдар. Мына бул жердеги 2 молекулага А жана Б молекуласына карап көрө турган болсок, демек беттик тартылуу кубулушунун натыйжасында мына А молекуласы өз ара аракеттешүү күчүнүн натыйжасында алардын тең аракет этүүчүсү нөлгө барабар болот дагы, аракет этишүү күчтөр компенсацияланат. Ал эми Б молекуласын карап көрөлүчү. Б молекуласы жарымы демек чекте турат. Мында
чек катары абаны ала турган болсок, абанын молекулалары өтө сейрек жайгашкандыктан алардын өз ара аракеттешүү күчүн бул суунун молекуласы менен болгон жокко эсе десек болот. Ошондуктан балдар, бул молекула төмөнкү ушул суунун ички катмарындагы молекулалар менен тартылышат дагы, чектеги же болбосо суунун бетиндеги молекулалар ичин көздөй умтулууга аракет кылышат. Ал суюктуктун бетин эң минимумга чейин кыскартууга аракет кылышат. Ошонун натыйжасында биз тамчыны көрө алат экенбиз. Демек, тамчы, суунун тамчылары ушул суюктуктардын беттик тартылуу кубулушу менен байланышкан экен. Демек, жаратылыштагы эң кичине аянттуу бет албетте шар формасы экендигин билебиз. Ошондуктан суюктуктун тамчысы оордук күчүн эске албаганда, ал дайыма шар формасына келүүгө умтулат экен балдар. Азыр болсо ушул суюктуктун тамчысы боюнча видео тасмалып, ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбыздан нары уланталы. Оордук күчү таасир этпеген учурда суу тамчасы ар дайым шар формасын алганга аракет кылат экен. Ал эми шар формасы жаратылыштагы эң кичине аянттагы форма болуп саналат экен, балдар. Беттик тартылуу күчү, балдар, бир эле ушул суу тамчысынын пайда болушун түшүндүрбөстөн, андан башка дагы көптөгөн кубулуштар түшүндүрөт. Мисалы үчүн, чыныга суу куя берсеңер, ал суу анын чегинен дагы ашып, кандайдыр бир суюктуктун бетинде жука пленка бардай болуп, мына силер көрүп тургандай, чынынын четинен ашпастан кандайдыр бир чекке чейин дагы куюлат. Мына бул дагы ушул суюктуктун беттик тартылуу кубулушу менен түшүндүрөт экен. Ошондой эле көлгө барганда, көлдүн жээгинде кумдан аргандай мунараларды салабыз. Мына ушулар мунаралардын көпкө чейин сакталып турушу дагы ушул суюктуктун беттик тартылуу кубулушу жана жаратылыштагы суюктуктун беттик тартылуу кубулушунун суу ченегичтеринин суунун үстү менен чуркап жүргөндүгүн көргөнбүз. Ушул дагы ушул суюктуктун беттик тартылуу кубулушу менен түшүндүрүлөт экен. Ошондой эле, мисалы үчүн, эмне үчүн биз суунун түбүндө жүргөндө чачыбыз жайылган формада болот дагы, ал эми суудан чыкканда ал чачтарыбыз бири-бирине жабышып калгандыгы дагы ушул суюктуктун беттик тартылуу күчү менен түшүндүрсөк болот экен. Ушул сыяктуу мына көптөгөн жаратылыштагы жана жашоо турмушубуздагы мисалдарды суюктуктун беттик тартылуу кубулушу менен түшүндүрүүгө болот экен, балдар. Деги эле беттик тартылуу деген түшүнүктү ким киргизген экен илимге? Илимге немец окумуштуусу Януш Андраш Сегнер деген окумуштуу, өзү врач, физик жана механик болгон. Ушул инсан беттик тартылуу деген түшүнүктү илимге киргизген экен биринчилерден болуп. Ал капиллярдуулук кубулушу жана ушул суюктуктун касиеттерин абдан кеңири изилдеген
капиллярдуулук эффектиси боюнча өзүнүн сандык теориясын чыгарган. Беттик тартылуу кубулушу дегенибизди дагы тереңирээк түшүнүш үчүн мындай болгон мисалга кайрылып көрөлү. Жанагы эле мисалга кайрылалы. Мисалы Б жана А. Демек, А молекуласы биз айтып кеткенде башка молекулалар менен өз ара аракеттенишет дагы, алардын тең аракет этүүчү күчү нөлгө барабар деп атабыз. Компенсацияланып кетет, башка молекулалардын аракеттешүү күчүнүн натыйжасында. Ал эми Б молекуласынын тең аракет этүүчү күчү нөлгө барабар эмес экен. Демек, бул тең аракет этүүчү күчү Б молекуласынын төмөн жактагы молекулалардын тартышуу күчүнүн натыйжасында анын багыты ушул суюктуктун ичин көздөй багытталат экен. Ошондуктан жанагы чыныга суу куйганда эмне үчүн акпай жатат дегенибиз, ошол суюктуктардын молекулаларынын беттик тартылуу күчүнүн натыйжасында ал молекулалар суюктуктун ичин көздөй багытталып, сыртка чыгарбаганга аракет кылат. Ошондой эле потенциалдык энергиялар жөнүндө сөз кыла турган болсок, бу жерде Б молекуласынын потенциалдык энергиясы А молекуласынын потенциалдык энергиясына караганда чоң болуп саналат экен. Ошондуктан жаратылышта негизи нерселердин потенциалдык энергиясы ар дайым минимумга умтулууга аракет кылышат. Мына суюктун молекуласында карап көрсөк, демек минимумга умтулууга аракет кылып, ал эми минимум дегенибиз албетте суюктуктун бетинин аянтын кыскартууга аракет кылат. Бул кубулушту биз самындын көбүкчөсү менен тажрыйба жасап көрсөк болот. Демек, эмне кантип ушул минимум бетке умтулат тургандыгын. Мисалы үчүн мына ушул сыяктуу каркастагы түзүлүштү жасап, аны самындын көбүкчөсүнө салып көрө турган болсок, ал көбүкчөдөн алып чыккандан кийин ошол самындын көбүкчөсү эң минимум бетке умтулганга аракет кылат. Ошондой эле мисалы эмне үчүн скрипка сууга чөгүп кетпейт? Бул жерде скрипканын тыгыздыгы албетте суунун тыгыздыгына караганда жогору деп атабыз. Демек, качан чөкпөйт экен скрипка? Скрипка чөкпөйт экен эгерде ошол беттик тартылуу күчү суюктуктун скрипканын оордук күчүнөн чоң же болжолу менен барабар болсо, скрипка чөкпөстөн кармалып турат бетинде. Ал эми скрипканын оордук күчү суюктуктун беттик тартылуу күчүнөн чоң болсо, анда албетте ал чөгүп кетүүгө дуушар болот экен. Мына балдар, демек ушул беттик тартылуу күчүнүн суюктуктун бетин эң минимумга, же болбосо суюктуктун бетинин аянтын эң кичинекей аянтка чейин кыскартууга аракет кылгандыгын биз азыр төмөндөгү видео тасмадан карап көрөлү. Бул видео тасмада ушул самындын көбүкчөсүнүн жардамы менен жүргүзүлөт көптөгөн эксперименттер. Бул эксперименттер балдар үй шартында дагы оңой эле жасасаңар болот, сөзсүз түрдө жасап көрүлө. Ал экспериментти жасоо менен ушул беттик тартылуу кубулушу жөнүндө дагы кеңири түшүнүк аласыңар. Анда эмесе видео тасмага көңүлүңөрдү бурам. Мына балдар, бул тажрыйбалардан көргөндөй, суюктуктун беттик тартылуу күчүнүн натыйжасында суюктуктун бетинин аянты ар дайым эң кичине аянтка же болбосо минимумга
умтулат экен, балдар. Азыр болсо ушул суюктуктун беттик тартылуу кубулушу биздин жашоо турмушубузда, жашоо тиричиликте кайсы жерлерде колдонулат? Ошол жөнүндө дагы айта кетели. Суюктуктун беттик тартылуу күчү же болбосо беттик тартылуу кубулушу жашообузда абдан кеңири колдонушка ээ экен. Эң биринчиси эле адамдын организми жөнүндө айта турган болсок, адамдын организминдеги кандын жүрүшү, ушул кан тамырлар же болбосо капиллярлар аркылуу суюктуктун беттик тартылуу кубулушунун негизинде айланат экен балдар. Ушундай эле самындап колубузду жуабыз. Эгерде суюктуктун беттик тартылуу кубулушу болбосо, анда биз самынды колдоно албайт болчук, анткени эч качан көбүк чыкмак эмес. Суюктуктун беттик тартылуу кубулушу болбосо, өсүмдүктөр эч качан өсмөк эмес. Анткени ушул өсүмдүктөрдүн жалбырактарына, дарактарга кеткен суюктуктар же болбосо суюктук менен кошулган заттар дагы беттик тартылуу кубулушунун негизинде болот. Кадимкилер калемди ала турган болсок, аны менен биз жаза алмак эмеспиз, анткени жазайын дегенде эле ал тамчы таап, жанагы так болуп калмак дагы, эч кандай жазууга мүмкүн болмок эмес. Мисалы, суу өтпөөчү туристтердин чатырларын кура алмак эмеспиз жана башка. Деги эле айтып отурсак, суюктуктардын беттик тартылуу кубулушу колдонулбаган жер жок десек болот. Башкача айтканда, абдан көп жерлерде кеңири колдонулат экен балдар. Эми ушул суюктуктардын беттик тартылуу кубулушунун сандык мүнөздөмөсүн карап көрөлү. Башкача айтканда, суюктуктардын беттик тартылуу коэффициенти деп аталган физикалык чоңдукту аныктап көрөлү балдар. Суюктуктардын беттик тартылуу коэффициентин биз тамчы ыкмасы менен аныктайбыз. Мына силер көргөндөй тамчынын пайда болушун көрүп атасыңар, Биринчи учурда тамчы жердин тартылуу күчүнүн натыйжасында, же оордук күчүнүн натыйжасында ал созулат экен дагы, моюнча пайда болот. Анан ошол моюнчадан үзүлүп, суюктук тамчысы шар формасында жерге келип түшүп атат. Ушул жерден беттик тартылуу күчү оордук күчүнө барабар болуп турганда тамчы кармалып турат. Ал эми оордук күчүнөн кичине болгондо беттик тартылуу күчү тамчы үзүлөт экен балдар. Деги эле беттик тартылуу коэффициенти дегенибиз эмне экен? Беттик тартылуу күчүнүн суюктуктун беттик катмарынын чегинин узундугуна болгон катышы менен өлчөнүүчү чоңдук беттик тартылуу коэффициенти деп аталат экен. Ал гректин сигма тамгасы менен белгиленет дагы. Формуласы сигма барабар F беттик тартылуу күчү бөлүнгөн L. L дегенибиз кайсыл узундук? L дегенибиз бул жерде ошол тамчынын беттик аянтына туура келген. Башкача айтканда, тамчынын бетинин айланасынын узундугу беттик тартылуу күчү оордук күчүнө барабар учурда гана ал тамчы кармалып турат деп атабыз. Эгерде ушуга барабарласак болжол менен, анда оордук күчү формула боюнча mg-га барабар дегенбиз. Эми ордуна коелу, анда биздин формула сигма барабар mg бөлүнгөн 2πr деген түргө келет экен. Демек, mg дегенибиз бул жерде ошол беттик тартылуу күчү оордук күчүнө болжол менен барабар деген алып атабыз. Ал эми 2πr албетте айлананын узундугун туюнтуучу формула. Беттик тартылуу коэффициенти ар кандай заттар үчүн ар башка, ал эмес бир эле зат үчүн температурадан дагы көз каранды экен. Эгерде температура жогору болсо канчалык заттын, ушул суюктуктун, анда ал жерде беттик тартылуу коэффициенти азая баштайт экен. Температуранын өзгөрүшүнө дагы көз каранды экен. Демек, ушул көз карандылыктарды дагы айта кетели. Биринчиси, суюктуктун табиятынан. Мисалы, учма суюктуктар деп коебуз, спирт, башкача айтканда, бат бууланып кетүүчү суюктуктар. Спирттин беттик тартылуу коэффициенти албетте суунукуна караганда кичине болуп саналат экен. Экинчиден, суюктуктун температурасынан көз каранды экен. Температура канчалык жогору болсо, албетте ал жерде беттик тартылуу коэффициенти ошончолук кичине. Башкача айтканда, температурага тескери пропорциялаш десек болот муну. Үчүнчүдөн, беттик активдүү заттын болушуна. Мисал үчүн, самын, порошок окшогон активдүү заттын натыйжасында дагы суюктуктун беттик тартылуу коэффициентин азайтсак болот экен. Жана төртүнчү, суюктук менен чектешкен газдардын касиетинен дагы көз каранды экен. Мисал үчүн, ал аба болобу, же болбосо катуу зат болобу, мына ошондо дагы көз каранды экен балдар. Азыркы кезде бир нече суюктуктардын мисалы беттик тартылуу коэффициентин көрүп турасыңар, мынакей суунуку 73, сүттүкү 46, этил спирттиники 17, ал эми сымаптыкы 472 экен балдар. Мына ушундай болгон таблицанын жардамы менен мисалы эсеп чыгарууда ушул таблицаны колдонсоңор болот экен. Эми балдар, бышыктоо максатында бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Кир жууганда беттик тартылууну азайтуу үчүн сууну ысытабыз. Ал эми кир жууган порошок беттик тартылууну азайтабы же көбөйтөбү? Биринчиси азайтат, экинчиси көбөйтөт. Демек, албетте бул жерде туура жооп азайтат экен. Демек, беттик тартылуу күчү канчалык аз болсо, суюктук
ушул кийимдердин тканьдарынын тереңине чейин абдан өтөт дагы, ал жердеги кирди жууп чыгат. Ошондуктан порошок дагы ушул беттик тартылууну азайтуу үчүн колдонулат экен балдар. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен суюктуктардын касиеттери жөнүндө сөз кылдык. Анын ичинде суунун касиеттерине токтолдук. Жана беттик тартылуу кубулушу деген эмне экендигин билдик. Ошондой эле беттик тартылуу коэффициентинин формуласын дагы чыгардык. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.